жаштагы сезимдер сөз менен айтып жеткире албас башкача сезимдер болуп турат. Себеби бул кечээ гана 1-класстын босогосун жаңыртпаган окуучулар азыркы учурда 11-классты бүтүп жатабыз. Бул бир четинен мындайча айтканда кубанычтуу болсо, бир четинен кайгылуучу десек болот. Себеби эми ушул 11 жыл окуган мектебибизди, парталарыбызды кайра көрбөйбүз, мектепке келбейбиз. 11 жыл бою чоң окуп, бир туугандай окуган классташтарыбыз менен кайрадан мектепке келип, бир партада чоң отура албайбыз. Мурдагыдай тамашалашып күндө бири-бирибиз менен жүрө албайбыз. Бирок жакшы жагы бул биз келечектеги чоң жашоого аттанып, өзүбүздүн кыялдарыбызга, максаттарыбызга жетүү үстүндө иш жүргүзөбүз. Бул биз үчүн абдан чоң жетишкендик десек дагы болот. Мектепте аябай бактылуу көз ирмемдерибиз өттү. Мектептен качкан күндөрүбүз, өзүңө эң биринчи жолу дос тапканың. Азыркы учурда отурубузда коштошуу, ажырашуу сыяктуу сезимдер уялып, толкунданган минуттарды баштан кечирип жатабыз. 11 жыл бою бирге окуп, бир туугандай болуп калган классташтарыбыз менен кайрадан бир партада отура албаганыбыз абдан өкүнүчтүү. Ата-энебиздин жашоо эмне экенин түшүнбөй, ата-энебиздин ордуна эркелеп жүрө берген күндөрүбүз өтүп кеткенине жана кайрадан ушул күндөр кайтып келбесине азыркыга чейин ишене албай атам. Уақыт учкан учурда беттеринен айтып болсо керек. Мына ушинтип биз дагы 11-классты бүтүп жатабыз. Бир жагынан сүйүнүп, бир жагынан өкүнүп жаткан кезибиз. Өкүнүп жаткан кезибиз бул балалыктын тартуу курагы менен кошо айтышып, жаңы жашоого кадам таштап жатканыбыз. Анан ошондой эле мектепте бүтүп жатканда сезимдерибиз ичибизден кандайдыр бир башкача сезимдер, өзүбүздү жаман сезип, мына ушундай эле мектепти бүтүп калабызбы деген ойлор көп келип, мына биз дагы мектепте бүтүп жатабыз. Бул биздин балалык мезгилибизден өткөн абдан өкүнүчтүү. 11 жыл бирге окуп, бир туугандай классташтарыма ушу мектебиме кол үзүп жатканым абдан мындайча айтканда жаман болуп атам, аябай. Классташтарыма кааларым окууңарга ийгилик, жаңы турмушка аттанып жатасыңар. Жана ошондой эле эже агайларга сиздерге чоң рахмат. Бизди ушунча жыл окуттук, бизге чыдаганыңыздарга абдан чоң рахмат. Сиздерге таазим. Бүтүп жатып толкундануу албетте, толкунданып жатабыз, бир туруп кубанып жатабыз. Албетте мектепте кызыктуу, өзгөчө күндөр өттү, бактылуу убакыттар. Биздин сүйүктүү, сыймыктуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн мына көптөн күткөн күндө келип бардыгыңар турмуш жолуна аттанып жаткан учуруңар. Убакыт учкан куш демекчи, 11 жылда өтүп кетти. Бүгүн бардыгыңар бир кесипке ээ болоюн, коомдо бир белгилүү орунду ээлейин деп отурасыңар. Бардыгыңар максатыңарга жеткиле. Бизде сезим сөз менен жеткизе албай жаткан мындай сезим. Айтуу кыйын экен. Биз деле кичинекейибизде мындай 5-6 класстарыбызда чоң мектепке жаңы келгенде ойлочу элек ушу мектепти эртерээк бүтүрүп кетсек деп. Көрсө бул мектепти бүтүрүү деген өзү жашоого чоң кадам аттануу экен. Келерки 11-класстарга мен кеңеш берерим, орду тапшырабыз деп, алдыга уже максатты коюп, ошого ортуга даярданып баштагыла биринчиден. Ордуну жакшы тапшырып бүткөндөн кийин, андан сырткары ошол мезгилде эле, даярданып жаткан мезгилде эле кайсыл кесиптин ээси болосуңар, кайсыл кесип болууга мындай өзүңөрдүн шыгыңар бар, кайсыл кесиптин ээси болууга өзүңөр кызыгасыңар, жакшы майын чыгарып иштейсиңер ошол жумушту өзүңөр кызыгуу менен. Ошол кесипти тандап өзүңөр ортуга даярданып, ошол кесиптин ээси болуусун тилектешмин жана ошону кеңеш берет элем. Келерки 11-лерге кааларым бул ортудан эң жакшы балдарды алып, мектептин даражасын көтөрүп, каалаган университетине тапшырышсын. Жана ошондой эле бул мектепти биз таштап кетип атабыз, аманат кылып. Ушул жерде мен да сүйлөп кетейин. Ошондо биз да 11-ди бүтүп жатабыз. Кийинки 11-лерге акылына салдым. Ушул күн кайрылып келбейт, жакшы окуп алгыла, жакшы жүргүлө, мектептин атын чыгаргыла. Кийинки келе жаткан 11-класстарга бул кааларыбыз жолуңар ар дайым ачык болсун. Азыркы убактагыдай карантин болуп, пандемия, оору, эч нерсе болбосун жана 11-классты өзүңөр каалагандай, өзүңөр кыялдангандай болуп өткөрүп алгыла.
дайыма мугалимдерди сыйлап, урматтап, сый-урмат гана көрсөтүп жүрүп. 10 класстарга айтарым бул 10 класстар келерки 11 класстар болот буйруса. Ал 11 класстарга бул кааларым мектепке албан ийгиликтерди алып келип, алдыдагы келе жаткан кичинекей класстарга эң жакшы үлгү болушун. Окуучулар 2004-2005 жылкы бүтүрүүчүлөр, силерге кааларым эң биринчи эле ден соолук, ийгилик окууларыңарга болгон бул мектепти район боюнча эмес, облус боюнча биринчиге чыгаргыла. Келерки жылдын бүтүрүүчүлөрү силерге кааларым биздей болуп оруктан уттурбагыла, жана дагы окууңарга ийгилик, жакшы окугула, мугалим эже агайларды сыйлап жүргүлө. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой, в мой класс она зашла. И сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная, детки, знакомьтесь Юлию. И вот я словно темплиту за Юлей, амурный клюпик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе, весь болезненный, потерял в весе килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни. Песни о своей принцессе. Ты с другим, моя погиб, Юля, и мы с ним кровные враги, Юля, потому что не со мной, ты я с ним, Юля, Юля. Пусть их разумит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал, заваленные экзамены, ни одного предмета я не сдал. 100 репетиций и перед тобой пою как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств, но на всю жизнь я заучил эти 4 стиши наизусть. Ты так и не узнала, что я тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться,
понравиться. И как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Балалығымда жоқ қыз елем, апамдың сөзін ұқпай тілем, балдарды қыздарды қорқыту, классыбыздың көзірі әлем. Ойнап күліп ал күндер өтті, дарақтар сарғайып өз өтті. Ошондогу эң биринчи кат жүрөгүмдө сүйүү ойготту. Классташым, 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 кайдасың менин классташым? Жандашым, жандашым, классташым, классташым, кайрылып келчи классташым. Класстын эшиги чоң ачылып, кирип келди жаңы классташым. Кар жылтырап кирпиктеринен, эсимде калды көз карашы. Жылдар өттү, өттү балалык, сүйүүбүздү сактай албадык. Бирок жазганда биринчи кат, классташымдан мен күтөм кабар. Классташым, 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 кайдасың менин классташым? Жандашым, жандашым, классташым, классташым, кайрылып келчи классташым. Кайрылып келчи классташым. Кайрылып келчи классташым. Классташым, 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 кайдасың менин классташым? Жандашым, жандашым, классташым, классташым, кайрылып келчи классташым. Классташым, 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 кайдасың менин классташым? Жандашым, жандашым, классташым, классташым, кайдасың менин классташым? Кымбаттуу мен сүйүктүү окуучуларым, көптөн күткөн акыркы коңгуроо аземида кирип келди. 11 жыл бирге окуган классташтарыңар менен, учкан уяңар менен коштошор күнгө кирип келди. Келечекте биз силерден көп нерселерди үмүт кылабыз. Биздин тилегибизди орундаткан, ата-энеңердин тилегин аткарган мыкты улан кыздардан болушуңарга мен чын жүрөгүмөн ишенем. Келечекте өзүңөр каалаган кесиптин ээси болуп, мыкты кесипкөй улан кыздардан болоруңарга биз терең ишенебиз. Ак жол силерге бүтүрүүчүлөр.
медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь с Юлею. И вот я словно темплитур за Юлей, амурных любит подойти, боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе, весь болезненный, потерял в весе килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни. Песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Юля, и мы с ним кровные враги. Юля, потому что не со мной, ты я с ним. Юля, Юля, пусть их разумит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал. Заваленные экзамены, ни одного предмета я не сдал. 100 репетиций и перед тобой пою как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств, но на всю жизнь я заучил эти 4 стиши наизусть. Ты так и не узнала, что я тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Урматтуу сүйүктүү менин бүтүрүүчүлөрүм, силерди акыркы коңгуроо салтанаты менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Силердин мамлекетибиздин кызматын аркалаган илимдүү билимдүү жаштардан болушуңарга толук ишенем. Алдыңкы коом менен экономикалык, социалдык, маданий өнүгүүгө жол сала турган жаштар силерсиңер. Силер турмуш жолунда бардык кыйынчылыктарды жеңе билген, акылга мол, терең билимдүү, жаркын келечекти жаратуучу кесипкөй мыкты адис, улуу инсандардан болушуңарга тилектешмин. Ардактуу кесиптештер, кадырлуу эже агайлар, бүгүн сиздердин күчүрмөн аракетиңиздер, талыкпаган мээнетиңиздер менен быйылкы окуу жылында ийгиликтүү аяктап жатабыз. Өсүп келе жаткан жаш муундарга тарбия берүүдөгү ак эмгегиңиздер үчүн
терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бүгүн балдар үчүн кубанып турган ата-энелердин да майрамы. Урматтуу ата-энелер, балдарыбыздын ар бир жетишкендиктерине ортоктош болуп, аларды бул жашоодо камкордукка, колдоого алып, ийгиликтерине бирге кубаналы. Менин сүйүктүү окуучуларым, баардыгыңарга билим алуудагы жетишкендиктерди жана ийгиликтерди каалайм. Ар дайым ак жолуңар ачылсын. Саламатсыздарбы? Миңбулак айылындагы Батырбашев Досмамет атындагы Чалдар мектеп гимназиясынын 2020-2021 жыл окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрү. Сиздерге бүгүнкү кааларым мына алтын босоодон, алтын уядан учуп, 11 жыл мектептен билим алып, биринчилер менен коштошуп, биринчилер эмес, мектебиңиздер менен коштошуп, биринчи класста окуткан мугалимдер, ортодогу ошондой эле мектепти бүтүп аткан мугалимдер менен коштошуп аткан ушулар. Сиздер мына айтканда өзүңүздөр эрежеге жетип, бойго жетип дегендей, өзүңүздөрдүн турмушуңуздар үчүн билим тандап, окуу жай тандап кетип атасыздар. Окууңуздар ийгиликтүү болсун, баарыңыздардын өзүңүздөр каалаган кесипти тандаган мыкты адамдардан болуп, ошо окуган жериңиздерден артыкчылык менен бүтүп, артыкчылыктан тышкары ишиңиздерде дагы жакшы ийгиликтерге жетишиңиздерди каалайм. Бул алтын уядан ага эжелерден кандай талим тарбия алсаңыздар, кийинки окууда, ошондой эле турмушуңуздарда ошол билим тарбияны колдонуп, эл караган бетти, жер каратпай, мугалимди, мектепти, ошондой эле ата-энени сыйлап жүрүңүздөр. Баарыңыздарга ак жол, баарыңыздарга ийгилик. Кандуу күнүңүздөр менен, урматтуу эжеке агайлар, биздин сүйүктүү окуучулар жана бүтүрүүчүлөр. Бүгүнкү салтанаттуу кош майрам баарыбызга кут болсун. Ушул майрам шаңы түбөлүккө өчпөсүн. Ар дайым ак мектеп короосунда бүтүрүүчүлөрдү узатып, наристелерибизди кучагына бөлөсүн. Акыркы коңгуроо келечек жолунун ачкычы болсун. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ак жолуңар ачылсын. Кайда болсоңор да аман бол. Эл керегине жараган уул кыздардан болгула. Эрезеге жеткирген ата-энеден кийин дал ушул мектеп мугалим экенин эсиңерден чыгарбай, ар дайым мээнет эмгекти актаган, биз мугалимдер сыймыктанган жаштардын катарын толуктай бергиле. Биз силерден көп нерсени үмүт этебиз. Кайда болсоңор да аман болуп, бар болгула. Арыбак. Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр, ата-энелер, окуучулар жана кесиптештерим. Бардыгыңыздарды 25 май акыркы коңгуроо майрамы менен куттуктаймын. Быйылкы жылы Досмамбет Батырбашев атындагы Чалдар мектеп гимназиясынын 11 классын 43 бүтүрүүчү бүтүп жатышат. Алардын ичинен Ормотоева Алина Зулумбековна алтын тамга аттестатына сунушталууда. 9 классында 40 окуучу бүтүрүп жатышат. Алардын ичинен 4 окуучу өзгөчөлөнгөн күбөлүккө сунушталышты. Жалпы республикалык тестирлөөгө 33 окуучу катышты. Бүтүрүүчүлөр, бардыгыңарга чын ден соолук каалайм, узун өмүр, ошондой эле жашоодо өз ордуңарды тапкан, максатыңарды бийик койгон мыкты инсандардан болушуңарга тилектешмин. Ак жол сага бүтүрүүчү. Урматтуу Чалдар мектеп гимназиясынын мугалимдер жамааты, сиздерге бүтүрүүчүлөрдүн атынан ыраазычылык жана таазим. Сиздердин ишиңиздерге албан ийгилик жана сиздерди ийгиликтер гана коштоп жүрсүн. Бизге окшогон дагы бүтүрүүчүлөрдүн далайын ушул ак уядан учуруп жүрө бериңиздер. Дагы көп жылдар бою ушул мектепке сабак берип, талыкпай эмгектенип жүрө бериңиздер. Мына акыркы коңгуроо калышына саналуу гана минуттар калды. Дагы 1 жылдык убакыт артта калды. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин эже агайлар, урматтуу окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр.
Бүгүнкү Акыркы коңгуроо баарыбыз үчүн алгач келечектин добушу болсун. Алгачкы өмүр жолубуз болсун. Ар дайым мекенибиздин тырышчылык үчүн, барчылык үчүн ар бир ак мектептин короосуна жагырып турсун. Ооба, ары кубанычтуу, ары өкүнүчтүү бул майрам ар бирибизге сүйүнүчтү алып келсин. Алтын коңгуроом, аргенимдүү коңгуроом. 65 өстүргөн ата-эне мээнетин, ат-амасы таныткан эжеке агайыбыздын эмгегин, ак дүйнөсү таза балдардын тилин даңазалап, кылымдан кылымга шыңгыр үнүн жаңырып турсун. Амансыздарбы, урматтуу эже агайлар жана окуучулар. Акыркы коңгуроо ар бир бүтүрүүчүнүн эстен кеткис эң ыйык күнү. Бүгүнкү салтанаттуу күндө тарбия башаты болгон ак мектебибиз келечек уюмдары менен коштошкон отурат. Бүгүн 11-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн ак мектептин акыркы коңгуроосу кагылат. Өзүңүздөр күбө болуп тургандай, Осмонбек Батырбашиев атындагы Чалдабар мектеп гимназиясы мына бүгүн өзүнүн 84-жолку бүтүрүүчүлөрүн уюмдан ачылган экен. Урматтуу мугалимдер, сиздерге таазим кылам. Бүтүрүүчүлөр, сиздерге ак жол каалайм сиздерге. Үлгү болдуң биздерге. Ар кесипке ээ болуп, пайдаң тийсе элиме. Коңгуроонун үнүнө мукам болсун күнүңөр. Алга кадам таштагың, куттуу болсун күнүңөр. Келечегиң кең болсун, ийгиликтер коштосун. Сыймыктансın ата-эне, açkıç bilim ordosun. Dağın başında sürücü, ak mektepti ayaktan bütürücü. Yollar açık olsun ardayım, ak yol sana bütürücü. Ak yollar açık olsun ardayım,